Өлкөнүн эң алыс каймак аталган Кулунду айылында бүгүн заманбап спорт комплекси курулуп пайдаланууга берилди. Бул элдин жаштардын демилгеси менен жергиликтүү бюджеттин каржылоосу менен жалпы 11 миллион сомго курулду. Мындан ары жаштар спорттун бир канча түрү менен машыгып, ден соолугун чыңдай алат. Ошол эле учурда бул жерде райондук, облустук деңгээлдеги спорт боюнча мелдештер өткөрүлмөкчү. Айыл элин өзгөчө спорт сүйүүчүлөрдү көптөн күттүргөн бул самалга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткендеги өкүлү Акрам Мадымаров катышты. Облус башчысы Кулунду айылынын тургундарын жаңы заманбап спорт комплексинин ачылышы менен куттуктап, бул жерден спорттук бийиктиктерди багынтып, Кыргызстанды дүйнөлүк аренада даңазалган спортчулар чыгышын каалады. Бүгүн өзүнүн сметалык баасы 29 миллион сом. Бирок мына 11 миллион сом тегерегиндеги акча каражат менен бүтүрдүк деп атат. Мына ошол 29 миллион сом керек экен. Качан республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесине келип, мына ошол бүтсө деп отурса деле болмок. Бирок мен ушул жетекчилерге ыраазычылык билдирем. Ага карабастан көпчүлүк менен биргеликте иштин көзүнүн билип, жолун таап, мына ушул жыйынтыкка келип атат. Ошол биздин жаштарыбыз өзүнүн убактысы болгондо ден соолугун чыңдап турсун деп каалап кетким келет. Бир гана жаштар эмес, жалпы эле ушул тургундарына ийгилик болсун, Кудай таала жакшылыктарды көрүшкөнгө насип этсин. Рахмат. Өзүмдүн атымдан кичинекей белек акча каражат. Ошондой эле иш-чарага Лейлек районунун акими, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын өкүлдөрү, айыл тургундары жана спортчулар катышты. Келген коноктор жаңы ачылган имарат чемпиондорду даярдаган мекеме болушун бирден каалашты. 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп белгилеп, мына өзүңүздөр күбө болуп отурасыздар. Күн өткөн сайын ар бир жаңылык кирип, жашообузда жаңы өзгөрүүлөр пайда болуп, бүгүнкү күндө ушул 3 жылдан берки мүдөбүз аткарылып, биздин Кулундунун жаштарынын, Кулундунун жашоочуларынын талабы өз максатына жетип отурат. Бардыгыңыздарды ушул жакшылык бар экениңиздер менен чын дилден өзүмдүн атымдан, районубуздун мамлекеттик администрациясынын атынан, районубуздун жашоочуларынын атынан чын дилден куттуктаймын. Лейлек районунда дайым улуттук күрөш боюнча чемпион Азиялар бирлер чыгып жүргөн. Ошондой эле азыр вольный эркин күрөш боюнча, Рим күрөш боюнча чемпионаттарда жакшы ийгиликтерге жетишип жүрөт. Биздин президентибиздин указы менен региондорду өнүктүрүү жылы жана ушул эле санариптештирүү жылында бул өтө чоң ийгилик. Бул ден соолукту чыңдоо борборун курууну мындан 4-5 жыл мурун айыл тургундары демилгелеп чыккан. Жергиликтүү бийлик колдоого алып, каражат бөлүнүп, 2018 жылы курулушу башталган. Имаратты бүткөрүү үчүн жалпы 11 миллион сом акча каражаты жумшалып, бардык шарты менен бүткөрүлдү. Мында спорттун волейбол, баскетбол, бокс, күрөш жана башка түрлөрү боюнча машыгууга жана мелдештерди өткөрүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. 2018 жылы Кулунду айыл өкмөтүндөгү жаштардын демилгеси менен президентке кат жазып кайрылуу аркылуу башталган. Ошондо президенттик фонддун эсебинен 3 миллион акча каражаты берилген. Анан 2018-2019 жылдары жергиликтүү бюджеттен өзүбүз 4 миллиондон 8 миллион бардыгы биригип 11 миллион тегерегинде ушу көрүп турган спорт залыңыздар подвалы менен толук бүтүргөнбүз. Бул жерде негизинен айылдын жаштары, элдери, коомчулук колдоого алынып, жашар анча-мынча иштерди өзүбүздүн күчүбүз менен бүтүрүп, ошол негизинде бүтүрдү. Күрөш боюнча дүйнөлүк жана республикалык чемпиондорду өстүргөн Кулунду айылында заманбап спорт комплексинин ачылышы зор мааниге ээ. Бул саамалык айыл элинин көп жылдар бою күткөн эң сөзү. Бүгүн өзгөчө жаштар кубанычка бөлөнүп турат. Кулунду айылда мындай залдар жок эле мурда. Ачылганына биз кубанычтабыз. Айыл өкмөтүгө терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай кааласа мындай залдарда ойноп, жогору бийликтерге жетишке аракет кылабыз. Спорт ачылганына биз аябай сүйүндүк. Ошо ушундай залдар көпкө ачыла беришке биз тилектешпиз. Азыр биз үчүн бул залдын бүткөнү өтө жакшы, өтө кубанычтуу күндөр болуп атат да. Себеби биздин бул спорт комплексибизге биринчиден ушул Кулунду айыл аймагындагы жаштар эле эмес, 40 жаш, 50 жаштан ашкан ака эжелер келип ойноп, күндөрүн ачып кетет деген ойдобуз.
Экинчиден биздин эмебиз бир эле эме эмес, районубуз боюнча дагы бул залдын пайдасы болот. Машыккан балдарга эң жакшы жай болуп калды деген, спорттук эме болуп калды деген ойдомун. Бул спорт комплексинин ачылышы жаштардын спортко болгон кызыгуусун, даярдыгын жакшыртып, потенциалын көтөрөт. Мындан улам жаштар иштери дене тарбия жана спорт башкармалыгы спорттук мекеменин ишин жөнгө салууда жакындан колдоо көрсөтүп, өз жардамдарын берерин убадалашты. Бул бир гана спорт комплекс эмес, бул ден соолук фабрикасы десек болот. Бул жерде бир эле мезгилде 150-200ге жакын балдар, кыздарыбыз спорт менен машыгып, мурда мектептердин залдарына барып, мектептерден ал жерден кезек тийбей, бүгүн жаштарыбызга аябай спорт менен машыгууга жакшы шарттар түзүлдү. Кыргыз Республикасынын өкмөттүн алдындагы дене тарбия жана спорт агенттиги тарабынан 150 000 сомго күрөш килеми сатылып берилди. Штаттарды чечтик. Ушул жерде 4 машыктыруучу, стол үстүндөгү теннис, волейбол, күрөштүн ар түрлөрү боюнча, шахмат боюнча күн сайын сабактарды өтүп, секцияларын өтүп, спортко жакшы, аябай жакшы шарттар түзүлдү. Элет жериндеги алгачкы жолу ачылып жаткан спорт комплексинен өлкө намысын коргогон спортчулар чыгышын, ошол эле учурда ден соолукту чыңдоо жайына айлана турган мекеме болушуна ишеним чоң. Миңгүл Көчөрова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.